Сакал койгон эркектерге айыппул салынды. Мигранттарды иттер менен текшерип баштады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 23 августта Орусиянын Волгоград облусуна караштуу Суровикино шаарындагы номер 19 жаза төө мекемесинде болгон кандуу окуяга камакта отурган борбор азиялыктар айыпталууда. Алар түрмө кызматкерлерине кол салып барымта кылган. Окуядан 4 кызматкер өлүп, дагы бир канчасы жаракат алган. Расмий маалыматта атайын операция учурунда барымтачылар жок кылынган. Бул окуя Орусиянын аймагында жашап иштеп жүргөн борбор азиялыктарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Эксперттердин баамында абакта болгон кандуу окуядан кийин борбор азиялыктарды текшерүүлөр күчөшү мүмкүн. Ал ортодо Москвада жашап жаткан мигранттар азыркы тапта шаар көчөлөрүндө полиция кызматкерлери таксилерди, автобустарды токтотуп, мигранттардын документтерин гана текшербестен транспорт каражаттарын ит менен тинтип жатканын айтууда. Ысык көлдөгү той кортежи тартылган видеодон кийин милиция алардын изине түштү. Каракол шаарында тургундар Пристан Пржевальская аймагына бара жаткан жолдо үлпө тойдун унааларын видеого тартып алышты. Анда балдар унадан башын чыгарып айдап жатканын айтышкан. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, унадан башын чыгарып авто ийин баштык жасаган айдоочулардын ар бирине 15 000 сом айып салынды. Маалыматка ылайык, Audi, Honda, Volkswagen, Subaru Legacy үлгүсүндөгү унаалардын жүргүнчүсү башын чыгарып авто ийин баштык жасагандыгы боюнча социалдык тармакка видео тараган болчу. Бул факт боюнча Каракол ШИИБдин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларды издеп таап, унасын айып короо жайына токтотушту. Булак турмуш кежи. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте скутер менен кетип бара жаткан жигитти унаа учура сүздү. Бишкек шаарында скутер менен жеңил автоунаа сүзүштү. Кырсык учурунда тартылган видеону жарандык активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Айрым ЖМКлар окуя Токтогул көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде болгонун жазып чыгышты. Скутер менен Lexus унаасы сүзүшкөндөн кийин айдоочу унаадан түшүп, тез жардам кызматын жана милиция кызматкерлерин чакырган. Тийиштүү мекеме азырынча расмий маалымат бере элек. Булак супер кежи. Бишкекке кеткен 62 жаштагы Иманалы 4 айдан бери дайынсыз болуп жатат. Жалал Абад облусунун Сузак районунда үйүнөн Бишкекке барам деп чыгып кеткен Иманали Абдимаменов 4 айдан бери дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу анын кызы Супер кежи порталына билдирди. Ал 25 апрель күнү саат 14:00 чамасында Жалал Абад шаарынан Бишкек шаарына барам деп чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Белгилери: бою 165-170 см, өңү кара тору, кашы көзү кара, орто дене түзүлүштө, сол колунда татуировка бар. Кийген кийимдери: кара түстөгү жемпир, кара спорттук шым, бутунда ак түстөгү бут кийим болгон. Жакындары көргөн билгендер болсо 0778 16 06 69 0555 90 96 03 номерларына кайрылууну суранат. Булак супер кежи. Өзбекстанда сакал койгон эркектерге айыппул салынды. Бул тууралуу өлкөдүн жогорку сотунун маалыматына таянып жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Газета УЗ сайты жазгандай, Ташкент облусунда сакал койгон эркектерге каршы рейдтин алкагында бир катар эркектер полиция бөлүмүнө жеткирилген. Алар сакалын алууга аргасыз болушкан, айрымдары айыппул төлөшкөнү айтылды. Буга былтыр октябрь айында кабыл алынган мыйзам себеп болгон. Ага ылайык мыйзамда коомдук жайларда адамдын өздүгүн аныктоого мүмкүн болбогудай сакал өстүрүп алгандарга 3,4 миллион сомдон 5,5
1,1 миллион сумга чейин айып салуу каралган. Өлкөнүн ички иштер министрлиги эркектердин укугу бузулган учурда арыз менен кайрыла ала турганын белгилеген. Буга чейин да Ташкентте ондогон эркектин сакалы мажбурлап алынганы маалымдалган.